Кыргызстанда кургак учук менен ооругандардын жана андан каза болгондордун саны акырындык менен азаюуда. Былтыркы статистика боюнча 100 000 адамга 56 учур туура келсе, каза болгондордун саны 2,6 учурга чейин төмөндөгөн. Кургак учук боюнча абал жакшырууда. Мисалы үчүн ушу кургак учук боюнча эң жогорку көрсөткүч 2001 жылда болгондо, ошондо 100 000 калктын санына карата кургак учукка чалыккандардын саны 168 түшкөн да. Кургак учуктан болгон өлүм да аябай жогору болгон. Анда өлүм 27 учур 100 000 калктын санына барабар болгон да. Кургак учук 20-40 жаш курактагылар арасында көп кездешет. Оорунун негизги себептери начар социалдык экономикалык шарттар, миграция, алкоголдук ичимдиктер жана баңги заттарды колдонуу болуп эсептелет. Кургак учукту аныктоо жана дарылоо боюнча жаңы ыкмалар колдонулуп жатат. Кыргызстан 53 өлкөнүн ичинен биринчи болуп дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунуштарына ылайык бул оорунун дарылоонун 6 негизги эрежесин иштеп чыккан. Бул ыкмалар кургак учуктун ар кандай түрлөрүн, анын ичинде балдар арасындагы жана өпкө ооруларын дарылоого багытталган. Учурда бардык бейтаптар керектүү дары-дармектер жана лабораториялык жабдуулар менен толук камсыздалган. Ушул жылдын акырына чейин же 26-жылы жаңы вакцина иштелип чыгып атат да. Азыркы жанагы БЦЖ деген вакцина жанагы 2-3 күн бала төрөлгөндө төрөтүүлөрүндө жасалып атпайбы? Аны алган балдар толугу менен кургак учук менен оорубайт деп айта албайбыз. Балдар оорушу мүмкүн, бирок жеңил формасы менен ооруп калат да. Азыркы жаңы иштелип чыккан вакцина 70-80% да кургак учук оорусунан сактайт. Мындан тышкары мамлекетке жасалма интеллект менен иштеген 10 көчмө өренген аппарат алынып келинди. Бул аппараттар кургак учукка чалдыгуу коркунучу жогору болгон адамдарды текшерип, ооруну эрте аныктоого чоң жардам берүүдө. Бирок бул жабдуулар диагноз койбойт. Алар дарыгерлерге багыт берип, ооруну так аныктоо үчүн кошумча текшерүү жүргүзүү зарылдыгын көрсөтөт. Селевое секвенирование дегенди киргизип атат. Бул бир эле жуманын ичинде ошол дарыларга микробтор сезгичпи же сезгич эмес ошону аныктап берет. Анан дарылоодо эң негизгиси жана дарыларда туруктуу формадагы туберкулезду мурда биз 2 жыл, 3 жыл дарылачубуз да. Азыр 6-9 айлык кыскартылган режимдер чыкты. Жанагы сезгич формадагыдай эле 6-8 айда дарылап оорулар айыгып. Жаңы дарылар жана ыкмаларды киргизүүнүн натыйжасында кургак учукту дарылоонун натыйжалуулугу акыркы убакта жогорулады. Ушул аракеттин негизинде 2030 жылга чейин Кыргызстандан кургак учуктун эпидемиясын жоюу пландалууда. Много всего было сделано во всем мире. Кургак учукка каршы дүйнө жүзүндө көп иштер жасалды, инвестициялар салынып, жаңы ыкмалар киргизилди. Бул күрөштүн жыйынтыгы биздин аракетибизге байланыштуу. Биздин максатыбыз кургак учукту толугу менен жоюу. Ар бир өлкөдө, шаарда жана айылда бул багытта чоң өзгөрүүлөр болуп, жыйынтыктарды көрсөтүүдө. Жыл сайын 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнү белгиленип келет. Былтыр 3994 кургак учук катталып, 194 бейтап каза болгон. Ал эми 2023 жылы 4183 киши ооруп, 183 көз жумган. Айсана Бакытбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек.